17 март күнү Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгердик практика борборуна жаңы медициналык жабдуулар тапшырылды. Салтанаттуу иш-чарага президенттин Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнест Мукашбекович, Каракулжа мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Мамытбек Жунусов атындагы Каракулжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун директору Толоров Жыргалбек Жолдубаевич, Саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басары Мамадалиев Тилек Абдганиевич, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош облусу боюнча координатору Абдрахманов Аятбек Түлөнбаевич катышты. Иш-чарага келген жетекчилер эйтаптар менен жолугуп, алардын ал акыбалын сурап баарлашып, андан ары оорукананын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып чыкты. Каракулжа районунун Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгердик практика борборуна алынып келинген медициналык заманбап жабдуулардын пайдаланууга берүү аземине кош келиңиздер демекчимин. Биздин жаш болсо дагы ушу биздин Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгердик практика борборунун директору Толоров Жыргалбек Жолдубаевичтин демилгеси менен 1 жыл ичинде атайын заманбап медициналык жабдуулар менен биздин оорукана камсыз болуп, ушундай бир иштериңиздерде ийгилик коштоп турат. Анда бүгүнкү аземди баштап берүү үчүн мен сөзгө чоң сый-урмат менен чакырып алат элем. Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгердик практика борборунун директору, медицина илимдеринин кандидаты Толоров Жыргалбек Жолдубаевичти кол чабуулар менен чакырып алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Эрнест Мукашбекович, Тилек Абдганиевич, жана келген ардактуу меймандар, ошондой эле жалпы медициналык кызматкерлер, баарыңыздарды кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күн биздин саламаттык сактоо кызматкерлери үчүн маанилүү күн. Анткени биздин райондук саламаттык сактоо тармагында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 20 декабрындагы номер 600 2019 жылдан 2030 жылдарга чейин калктын ден соолугун сактоо жана саламаттыгын сактоо системасын өнүктүрүү боюнча дени сак адам өнүккөн өлкө программасын бекитүү жөнүндөгү токтомдун жана Кыргыз Республикасынын Садыр Жапаров Нуркожоевичтин 8 февраль 2021 жылдагы президентибиздин жарлыгы номер 23 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жүйөсүндө өнүктүрүү жана калктын жашоосунун сапатын жакшыртуу боюнча кечиктирилгис чараларды жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу менен калкыбыздын саламаттыгын сактоо багытындагы райондун ооруканасынын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча бир катар иштер жүргүзүлгөн жана жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү мезгилде бардык стационардык бөлүмдөрдө, жерлерде, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, фельдшерлик, акушердик пункттарда санариптик технологиялардын системасы жана толук кандуу үзгүлтүксүз интернет булактары менен туташтырылып, электрондук саламаттыкты сактоо системаларын жана инфодок системдерди менен иштөө жактары колго алынды. Атап айтсак, жыйындар, отурумдар жана сабактар атайын электрондук окуу бөлмөсү уюштурулду. Берилген маалымат каттар, электрондук рецепт, электрондук кезектер, 1С программасы жана башка ушул сыяктуу бүгүнкү күндө нукура профессионалдык деңгээлде медико-санитардык жана дарылоо иштери заманбап ыкмалар менен жүргүзүлүүдө. Оорукананын бюджетинин эсебинен заманбап медициналык аппаратураларды тендерге коюп, жарыялоо менен жалпы суммасы 11.684.000 сомдук түзгөн медициналык заманбап жабдууларды аппаратураларды алынып келинип, алар төмөнкүлөр: лапароскоп аппараты жана тур аппараты, наркоздук аппараттар, аппарат сипап, автоклав, ИВЛ, концентратор, фотоэлектрический фотометр, инкубатор жана физ кабинет бардык мед жабдуулар менен толугу менен жаңыланды. Стоматология жагынан айтсак, стоматология бөлүмүнө көптөгөн оборудованиялар алып берилип, ошонун ичинде эле стоматологиялык кресло комплекттери менен жана бир топ учурдун талабына шайкеш келген заманбап медициналык аппаратуралар, керектүү жабдуулар алынып келип коюлуп, учурда калкыбыздын медициналык тейлөөдө кызмат кылууга даяр. Мисалы, лапароскоп аппаратты колдонуу хирургиялык операциялар кылууда бир топ ыңгайлуу нукура профессионалдык деңгээлде жүргүзгөн шарттар түзүлдү.
Мындан сырткары оорукананын бөлүмдөрүндө ар бир керебетинин төшөнчүлөрүнүн баардык комплекттери менен, айта кетсек, матрас, шейшеп, пододеяльник, наволочка, чачыктар менен жаңы алынып келинди. Тактап айтканда 227 матрас, 227 дана жууркан төшөк, 300 дана комплект пастель, аксессуарлары жалпы суммасы 768.546 сомдук өз бюджетибизден алынып келинди. Ошондой эле ооруканада дарыланып жаткан бейтаптарга аш, тамак аш жагына өзгөчө көңүл бурулуп, сапаттуу, түрдүү, ассортименттеги калориялдуу тамактар атайын диеталык стол боюнча даярдалып берилип жатат. Акыркы мезгилде бейтаптар арасында оорукананын адресинде дайыма жагымдуу сөздөр, ыраазычылык кептер айтылып жатат. Айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык жактан тазалоо багытында бир топ алгылыктуу иштер алынып барылат. Жашыл мурас деп аталган мамлекеттин деңгээлиндеги программанын алкагында бардык медициналык мекемелердин жана оорукананын айланасында ар түрдүү сорттогу декоративдик жана көрктүү дарактуу гүл чамбарлар эгилет. Ошондой эле эртең 18 март күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эмил Токтакунович башында турган Каракулча районунун 1974 жылы туулган эр азаматтар тарабынан 85.500 сомдук көчөттөр ооруканабыздын айланасына тигилип берилип күтүлүүдө. Медициналык кызматкерлердин бирден бир негизги максаты калкыбызга кесипкөй, нукура медициналык кызмат көрсөтүү. Калктын терең катмарына медициналык санитардык биринчи жардамдын сапатын жогорулатуу. Энеликти жана балалыкты коргоо иштерин жогорку деңгээлде алып баруу. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, райондук мамлекеттик администрациясы, айыл өкмөттөрү менен тыгыз байланышта болуп, жаш кадрларды тартуу. Мисалы 2022 жылы 12 жаш кадр, 2023 жылы 2 жаш кадр жумушка орношту. Жана 16 жаш дарыгерибиз депозит программасын өткөрдүк. Жаңы келип иштеп жаткан жаш кадрларга натыйжалуу шарттарды түзүү. Айта кетсек, жер участкаларын, коммуналдык услугалар, квартира жана шарттары ыңгайлуу шарттар түзүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргелешип иш алып баруу пландалууда. Урматтуу салтанаттын катышчылары, ардактуу меймандар, бардыгыңыздарга чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Өлкөбүз эгемендүү Кыргызстанда бакубатчылык, дайыма ынтымакчылык, тынчтык болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбековичте. Эрденем Жыргалбек Жолдубаевич маалыматтын баарын берип кетти. Мына жалпысынан 12,5 миллион сомго республикалык бюджеттен заманбап медициналык жабдыктар алынып атат. Ошондой эле бул көрсөткүч Жыргалбек Жолдубаевич өзүңүздөр билесиз, жаңы келди, бир жылга жете элек жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Ошондой эле мына жаш кадрлар менен да иштеп, ишке көбүн алып келди. Ошондой эле дагы бизде иштей турган бир топ алдыда максаттар бар. Өзүңүздөр билесиз, жалпы райондо бизде 23 дарыгер жетпейт. Ошо боюнча да иш алып барышыбыз керек чогуу. Анан ошо жылдын башынан бери бизде ошо медицинаны калкыбыз көбөйгөн сайын медицина тармагын жакшы ишке салыш үчүн жылдын башынан ошо кабинет министровго кайрылып, министрге кайрылып, буюрса ошо биздин районубузга 300 орундук оорукана буюрса салуунун астында турат. Ошо 530 миллион деп проектный азыр суммасы турат. Жалпы ошо заманбап бейтапкана салынса бизге аябай элибизге, жерибизге жана биздин жарандарыбызга жакшы болот. Анан бүгүнкү мына иш-чара боюнча ошо заманбап жабдыктарды айтсак, өзүбүздүн жарандарыбызга жакшы кызмат, заманбап кызмат көрсөтө турганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнис Мукашбековичте. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулча жалпы дарыгерлик практика борборунун дарыгерлери, мээрбан эжелер, анан ошондой эле бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүнкү иш-чарага ушул Кыргыз Республикасынын Саламат сактоо министринин орун басары Тилек Мамадалиев, Ош облусу боюнча саламат сактоонун координатору, Ош шаардык клиникалык оорукананын башкы дарыгери Саят Төлөнбаевич Абдурахмановдор катышып отурат. Мына бүгүн биз ушул Каракулча жергесинде бир абдан жакшы иш чарага күбө болуп отурабыз.
бул иш-чараны ушуну уюштуруп аткан жетекчиликке терең ыраазычылык билдиребиз. Учурда Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинет тарабынан ушул калкты сапаттуу медициналык жактан тейлөөнү жолго коюу максатында бир топ алгылыктуу жумуштар жүрүп атат. Мына акыркы мезгилдерди алсак, ушул медицина кызматкерлеринин айлык акыларын жогорулатуу боюнча, алардын иштөөсүнө, туруктуу иштөөсүнө тийиштүү шарттарды жаратуу максатында, иштеген кызматкерлерге стимулдарды берүү максатында жергиликтүү бийлик органдарынан дагы бир топ жакшы шарттар түзүлүп атат. Мына жогоруда башкы дарыгер Жыргал Жолдубаевич өзүнүн сөзүндө айтып өттү. Ушул 12 миллион сомдон ашуун каражатка атайын тиешелүү жабдыктар, анын ичинде ушул Каракулжада биринчилерден болуп лапароскоп аппараты ушул Каракулжа жергесине келип, мындан ары каракулжалыктарды 100 миңдеген каракулжалыны тейлеп келген мекеме мындан ары Ошко же болбосо Борборго барып убаруу болбой, ушул жерде эле айрым керектүү операцияларды муктаждык болсо Каракулжанын өзүндө жасай турганга чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадалиев Тилек Абдыганиевичте. Урматтуу кесиптештер, бүгүн мына Каракулжа жалпы дарыгерлер практикалык борборунда Аңлиет Башбеков айтып кетти, аябай бир тарыхый күн болуп турат. Ушул мамлекеттин эсебинен ушул азыркы учурга заманбап керектүү жабдыктарды сатып алып, мына сиздин ооруканаңыздарда буюрса, мына колдун алдында турат. Дайыма ушул эне жана баланы коргоо максатында дагы бир топ шаймандар алынып. Ошондой эле учурда саламаттык сактоо министрлигинин жасалып жаткан реформалардын бири, бул бир реформалардын эң алдында бул энеликти жана балалыкты коргоо программасы турат. Ошол жаатта аябай жакшы иштер жүрүп жатканын көңүл жыта турган болуп турат азыркы учурда. Жыргал Жолдубекович талыкпай иштеп, ушул жаш кадр болсо дагы ушул шаардан айылма кызмат кылам деп келип, жакшы ийгиликтерди жаратып атканы бул дагы жакшы көрүнүш. Биз ойлойбуз, ушул Каракулжа эли ушул жаш жетекчинин жаштыгын, ушунун энергиясын, ушул жигиттин жакшы качестволорун колдонуп, дагы бир жакшы ооруканаларды курабызго деген ниеттебиз. Жакында Кудай буюрса тез жардам унаасы ошондой эле цифровой рентген Каракулжа ооруканасына каралган. Муну Гүлнара Марушина өзү келе албаганына байланыштуу менен айтып жиберди, чоң саламын айтты сиздерге. Каракулжа эли дайыма тынч болсун, ушундай заманбап жабдуулар болуп, эч качан эл башка районго же болбосо областка барып кыйналбагандай сапаттуу жардам алууга насип этсин. Дагы аманчылык болсун буюрса, жакшылык күндөрдө жакшы ооруканаларды сиздер менен чогуу куруп, ошолордун ачылышында катышалы. Чоң рахмат. Туктоо сөз Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош облусу боюнча координатору Абдурахманов Аятбек Түленбаевичте. Сапастарды, кесиптештер, меймандар, бүгүн Каракулжа жалпы дарыгерлик практикалык борборунда чоң бир майрам болуп турат. Ачыгын айтканда, себеби мына директор Жыргал Жолдубаевичтин демилгеси менен, министрликтин жардамы менен мына көптөгөн жаңы заманбап аппараттар келип отурат. Бул да болсо бүгүн ушул Каракулжа калкына, Каракулжа элине сапаттуу медициналык жардам көрсөткөнгө кандайдыр бир жардам болот деп эсептеймин. Биринчиден ошол эле учурда мына өзүм атымдан мен сиздерди баардыгыңыздарды мына майрам менен келе жаткан Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Биз Ош жактан деле, Ош облустук координация жагынан дагы сиздерге медициналык кадрлар жагынан аппараттар келип атат. Ошол жактан бизден отурат, алдыңыздарда отурат Парпар Козуевич отурат, бул жерде Абдыраев Парпар Козуевич, Дастан Жамалдинович деп күчтүү урологторубуз. Ушулар баардыгы сиздерге жардам берүүгө, күнү-түнү жардам берүүгө, медициналык жактан да жардам даяр.
Бардыңыздарды дагы бир жолу куттуктайм ушу майрам менен, бүгүнкү майрамыңыздар менен. Ийгиликтер болсун. Элдин, калктын рахматын айтып, рахматын алып, элдин батасын алып жүрөңүздөр. Tamam, kандай özgürdü bazı kişiler. 3 mal ovqat beradi molada, siz sovuqda keyinlik turaveradi. Bizim burashda yaxshi ishtab o'tadi. Har bir panda shunday ishlash kerak. Bardigi yaxshi, tozalik bor. Filajeriga qaraganda bizim bazı yaxshi deb. Tamam, kanday oldu tamam. Yaxshi. Misalda tushkuga ne tamak diyor otasız. Tushkuga greska beradi, sho'rpa beradi. Geçen ne yediniz geçen? Greska yedik, sho'rpa yedik. Balık ançamıza balık mı balık? Ya balık değil o da. Et balık arasında et. Et abıcı balık çok suyla vardı. Травматология шетпеги? Хирургия эме барам. Ayıp ediniz. Zalıklar yok. Burası da жақсы қарап отыр. Malımını жақсы қарап. Adam zehre кеткеннен бері bir телевизор керек екен. Біз күшіне, жем оң жаққа телефон. Бар бір телевизор ойнаушы үшін керек. Былтыр ушунду мынаны быйыл 22 жылы мурда бар эле, быйыл полный жаңыладык. Интерактивный доскалар, телевизор, ноутбуктарды быйыл полный алдык. Доскалар менен бери баарын жаңылап. Өттөк таспана. Азыр лапароскоптун аденомалардын сүрөттөрү жана кандай динамо. Пашукер тазалап, ушу баарын ушундай кылса болот. Мачор көзөбөлүн полицияда алса болот. Инспектор дейчи. Azıcık bayağı laparoskopun aslında önemli de. Hem жасаңыздар өмүшүн. Балдар жасайт. Таскан Жамалдын ишкелерine каршы койду. Siz de bir şey değil. Uşa gelip жасап берсеңер. Жасап берди. Биздин жана хирург башка. Жакшы да. Туруп эле чакырып эле чогулуш, главврач чогулуш өтүп аткенде бул айталадан машинасына бензин куюп алып келип 1 saat нары, 1 saat бери, 2 saat. Анан бирөө келсе, кайга кетти главврач десе, главврач эмеге Каракулжан центрине кетти, главврач чакырган экен деп. Азыр чогулушту жумасына бир эле жолу Бирок бар туш керек да, ошентип коюп алыстап кеткенбиз дагы. Анан кийин контроль алжан карап. Эрке менен күндө Zoom менен чалып ким жумушунда. Келбегенди түшүнүп калат. Кеткендер болуп атат, анан кыдыруу тынбай эле болуп атат. 25'ten kıskardı azır. 1. yanvarda 25'e. İlk adam geldi, 23'e düştü. 23'e düştü. Kuday görse ne oldu? Sertüren Bayçı Kömür katı hareket kılmasına bir yıl emi var kişine. Gece Damir Sadabekski'den emi verdik. Hatta жергиликтүү бийлик жардам берсин деп полный катты эме айыл өкмөттөргө да бердик колуна. Алдым деп кол койдурганга жөнөттүк. Bizler жана туберкулез бит бармес бошлорду да биз материалдын жардам беришибиз керек да, электронный нерселердинчи.